Men el üçün berdim. Ortada birөө бар, кыпчылган birөө бар. Sen сүйлөбөйлө кой. Sen de ошонун куйругусуң. Сүйлөбөйлө кой. Мындай китеби турат. Мына китеп. Мына китепти мамлекет китеби муну колго салган жокму? Аферист мэрияда турат. Мэриясы. Мындай чыкканда бир кумалак, бир кармай чиртет болот. Аферист мэрияда турат. Көңгө талашсаңар, ошончо ачылбай атат. Эл мыякта кыйналып атат да, эл кыйналып атат. Мен бекер бердим. Мына арыстарында колума жазып берди, алып барып баарын таштайбыз. Анан жыйынтыгын сиздерден күтөбүз. Эгерде буну чече албасаңыздар, биз анда чечкиндүү кадамдарга биз барабыз. Аны бул кууп чыгып, ал иштеп жүргөн. Ортодо ичинде азыр мебели турат. Мебелди ошол бала койгон. Мен көз алдымда ошого берген мен ачкычты. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз эли, урматтуу Токтогулдук жердештер. Менин атым Болотбек, фамилиям Дүйшүналиев, Токтогул шааркы кеңешинин депутаты болом. Мына бүгүн биз Токтогул шаарынын Ак Жон жаңы конушуна келип отурабыз. Мындан мурун бир жолу келип кеткем, элдин кайрылуусу боюнчачы. Мына бүгүн экинчи жолу да келип отурабыз. Мына экинчи жолу эл чакырып атат. Бул жерде дарыкана бар, ушу дарыкана бир жылдан бери ачылбай атат. Же элге эмес, же жерге эмес, же бир элдин муктаждыгына жарабаган ушундай бир аптека турат. Бирок эч бир элге пайдасы тийбей атат да. Мына элдер дагы дары алганда кыйналып, муктаж болуп, мына бүгүн айласы жок, дагы кайрылып отушат. Мына райондун жетекчисине, арыстар да жазып берди, шаардын жетекчисине, мына депутаттарга, бир катар депутаттарга кайрылып атат. Өзүңүздөрдүн муктаждыктарыңыздарды бүгүнкү күндө кандай бир аптекага муктаж болуп атасыздар, кандай бир кыйналып атасыздар, ошону айтып кайрылсаңыздар болот да. Келиңиз анда, сөз сизге берейин. Биз Ак Жонда жашайбыз. 3-4-5-6 көчө нар жакта, жаңы конушта. Сиздерден сураныш, мына чоңдор сиздерден суранып, Болотбекти чакырдык, сиздер Болотбек аркылуу сиздерге жетсин деп. Биз аябай кыйналабыз, жаш балабыз бар үйдө, жаңы көчүп келгенбиз. Аптека жок, бул жерге келели деп алайын десек, бул жерде жабык көптөн бери эч. Караңгыда балабыз ооруп калат, кечинде ооруп калат. Түндөп күндөп такси менен барабыз, ала белге барабыз, ал жактан кыйналып ошо сиздерден сураныш чоңдор. Бизге дарыкана ачып бериңиздер, аптека суранабыз. Ошо ачып берип койсоңуздар, биз жакшы кыйналбай, бала чакабыз менен ошо жакшы жашап калат. Сиздер эми буга чейин дарыкана иштеп турганда ушул жер ыңгайлуу болуп алып, ошол жерден алып турчук да эми. Жүрчүңүздөр беле керек жарактарыңыздарды. Дарыларды ошол жерден кийин эле жабылып калды. Эми канча вакыт болду ушунун жабылып турганына? 1 жыл, 2 жыл болуп калды. 2 жылдан бери ошо кыйналабыз да. Анан сиздерден сураныш ачып берип койсоңуздар, мамлекеттик кылып. Рахмат. Анда аксакал, мынакей сиз деле пенсиядасыз азыр. Дарыга канчалык муктаж болосуз? Ошону сиз тийиштүү жактарга кайрылып түшүндүрүп айтыңыз. Мына болот, рахмат. Мына элдин үнүн эки жака жеткирип атасың. Бияка келип калсак сени да кордоп, аркаңан саясат деген бала экен кууп биздин үнүбүздү жеткириппей атат. Эми балам, эми ушу сен рахмат, ушинтип элдин үнүн угуп, элди ушу мына чоңдорго жеткирип, ушу биздин мынаяктагы жаштардын үнүн ошо мэрияга, акимге, жана Сулайманов дегенге жеткирип алам. Биз жеткире албайт экенбиз. Анан эми бул аптеканын тагдыры мына ушундай экен. Бу жерде былтыр жерде чогулуш болуп, Сулайманов келген, аким өзү келген, жана Сапар деген мэри келген. Ошондо жакшынакай болуп сүйлөшүп, муну мен бекер бердим, ача берле деген. Эми ошондон бери ачпайт. Бизге кимизи болсаңыз болун экөө соттон чечип алдын. Бул элге, мына жаштарга аптека ачып бердин. Мына ушеге бала чакасын алып келет, көтөрүп алып, мына келинди карачы, мына баланы көтөрүп берден алды да, та жаккачан көтөрүп аптека үчүн эмеге барат. Тетиге алевел жакка барышат. Анан эми ушуну эртелетип болот дейм, ушуну мэрияга, акимге, ошо жергиликтүү жана депутаттарга жеткирип алам. Ушу балдар жаштардын көйгөйүн чечип кой. Рахмат сага да. Көрүнөбүз доктурга көрүнүп алып, такси менен жазып берген дарыдан кымбат алабыз. Потому что биз ошол жака такси менен барабыз, кайра такси менен келебиз, суукта балдарды үйгө таштап коюп. Азыркы жаштар эмне, азыр балдарды үйдө карайт. Кайнына кайната азыр карабайт эч ким. Бардыгы базарда иштешет, кызматта иштешет. Ошон үчүн сиздерден суранарбыз, ушу аптеканы жашынакай чечип, мэрия чечип берсин. Канча киши, канча чоңдор келип атат, үнүбүз чынында жетпейт. Суубуз чыкпайт, аптекабыз чыкпайт. Мына маршрутка жүргүзүп жүрүскөн менен 15 сом менен барасың, келесиң, бирок үйдөгү баланы караган киши жок.
Анда караш керек да, карап туруш керек. Анан барып аптеканы барып алып келе калганга, дарыны алып келгенге ошол киши керек. Киши жок азыр. Баардыгы азыр өзүнүн оокаты менен. Ошон үчүн сиздерден суранарыбыз, ушул аптеканы чечип, мэрия, аким баардыгыңыздар ушуну чечип бериңиздер. Биздин үнүбүздү жеткирсин. Ушу Болотко да чоң рахмат, ишиңе ийгилик. Ушунча элдин канчасы сизге суранып атат, ушуну бизге ишин ашырып бериңиз. Башынан баштап кимге неме чыккан, решение чыккан ошол Сиз азыр ошондо кимге бергиңиз келип атат бул аптеканы? Мен элге бергим келип атат. Мына эл алды, болду. Элге берем мен. Болду, эл алды. Эч кимге бербейм. Эл алды, кантип бердиңиз? Элге берем. Кагаз менен берип коюңуз, могу өткөрүп бериңиз кагаз. Өткөрүп беребиз, кагазыбыз бар. Ошо биринчи. Мына эл айтып атат мына. Биринчи чыккан. Кагаз менен өткөрүп алгыла. Бирөө талашып атат, мен сатып алган, менин менчигим деп. Болду. Мен эл үчүн бердим. Ортодо бирөө бар, кыпчылган бирөө бар. Сен сүйлөбөй эле кой. Сен да ошонун куйругусуң. Сүйлөбөй эле кой. Сен да ошонун куйругусуң. Бердиңизби? Болду. Мен бердим, мен ал улашка берген жокмун. Улашка берген жокмун мен. Улашка берген жокмун мен. Элге бердим мен. Мен Кыргызбаева Алмакан ушул аптеканын салган мен боломун. Өзүм аял башым менен ушул жерде туруп салгам. Мына жердеги ФАПтын кызматкерлери бүт билет, айлана чөйрөдөгү кошуналар бүт билет, эл журттун бардыгы билет. Материал мен өзүмөн кеткен. Анан кандайдыр бир себептер менен бул аптека көпкө жер иштебей турду. Кийин бирөө келип менден алды ачкычты, мен иштетейин. Ким деген? Неме? Кубаныч фамилиясын Төрөбеков болуш керек. Сиз эми ошо алды деп атпайсызбы? Азыр айттыңыз өзүңүз, арендага бердиңизби же саттыңызбы? Арендага да берген жокмун. Бекер эле материалымдын 150 миң сом материалымдын акчасын берип кой. Мен ушуга эл үчүн салдым эле. Ушуну 150 миң сомду мага берип кой десем, ал айтты, мен азыр немелер дарыларды киргиземин, мебель коемун. Ошолорду койгондон кийин сиздин материалыңыздын акчасын 2 айдан кийин берем деди. Анан кандайдыр бир 2 айдын ичинде эле товарларын киргизди, неметти, аптеканы ачып иштеп атып эле анан жок болуп кетти. Анан бир келсем, бияка доктурга мен көрүнүп турам. Ошол кезде арыз жаздыңыз беле анын үстүнөн сиз? Берген адамыңыздын үстүнөн. Мен азыр айтып алдап кетти деп. Жазган эмесмин. Анан себеби мен тапкан жокмун. Ал Россияга качып кетиптир. Россияга жоголуп кетет. Буга берип коюп алды. Качса деле арыз жазылдыбы ушул боюнча? Арыз жазып азыр сотко берип атамын. Сотто кагаздары бар, сотко берип неметип жүрөмүн. Адвокатым бар, бердим. Мен просто бул жерден жана кароолчу мени аферистке чыгарып атат. Кароолчу мисалы кызы менен байланыш болуп эле, кызы сатуучу болуп бу жерде иштеп, Нейманда иштеген кыз бар экен, бу жерде иштеп, ал Нейманда деле иштебей калды. Азыр чет мамлекетте жүрөт кызы. Мени аферистке чыгарып, ортодон буну мен салгам, мен неметкем деп эле мына аптеканы улаш деген немеси. Бу жерде иштеген кызматкерлердин бардыгы билет. Бүт эле билет бардыгы. Улар сатып алгам деп документтерин көргөзүп жүрөт. Сатып алгам деп документ кылып жүрөт. Себеби бала менен кыз байланыш экен, даже үйүнө жери барып булар. Азыр госрегистрде катталган кагаздар да бар экен. Сизде эмне бар азыр? Менде биринчи чыккан кагаз бар. Аны болсо биз Кубаныч менен сот аркылуу болсо Кубаныч да келет. Мына азыр Кубаныч да Россиядан келиптир. Кубаныч да келет, Улаш да барат. Кандай болгонун ошол жерде сот чечет. Бул жерден бир жактык эле кылып, бирөөнү аферист кылып, бирөөнү жалганчы кыла бербеш керек. Турасын чечиш керек. Анан бу жерде менин кызым иштеп атканда, кызың иштеп атат, эми сиз сатып алып берип коесузбу дегенден мен 350 миң сатып сен кызыңды албай коет. Албай койгондон анан кийин Кубандан сатып алгандан кызың ушул жерде кайда боло калды. Мына меники документ депчи. Документти санын эле сүрүштүргөндө колунда бир тиын документи жок болот. Ушуларга чейин бут тозуп ушунча элди кыйнап атат. Аферист мэрияда турат. Мындай чыкканда бир кумалак, бир кармай чиртат болот. Аферист мэрияда турат, документ. Биз салганбыз, биз салганбыз. Мен салгам. Ортодон бул жөн эле аферист болуп атат. Кызын албай койду, ортодогу бала. Албай койсо бул мына залог кылып алып атат. Чындап келгенде. Мындайча айтып берейинби? Ачыгын. Мында акчасы күйүп аткандар да тинен Муну эч кандай акчасы жок, кызын албай койгон жери. Үйүнө жери барып, ата энеси каршы болгон бугачы. Ата энеси анын эмеде иштеген, тетиякта жогорку жакта иштеген ата энеси, Кубанычтын ата энеси. Аптека боюнча ошол аптеканын материал полный меники, мен салгам, эл журт бардыгы билет, коңшу калаш бүт билет. Орто жолдон бир аферист
ортодон кирип эле бир кароолчу аферист пайда боло калды да кирип. Жема ошондо азыр элдин аптека ачканына каршы эмессизби? Мен каршы эмесмин, элге бекер бердим. Мына Сулайманов келгенде дагы айтканмын, аптеканы мен салдым, иштете турган киши келип иштетсин деп атам. А бул болсо меники деп атат. Меники деп атат. Ал андай болбойт да. İştetsin, el için verdim ben. Meriye çeçen. Talaşsanlar, oşonça açılbay da, el miyakta kıynalı odat da, el kıynalı odat. Ben bekar verdim de. Siz bekar vergen kişi men de odat. Tigi meri ötse, tigi getirip, bu meri ötse, bu Meriye, jerim, kızmatkerler bardыңыздар, çeçingizler şunu. Ulaşbek Aksakal, жооп берсеңиз, мына биз элдердин кайрылуусун чагылдырып аткан убакта кандайдыр бир айым келип, сизди аферист деп кетти. Чындыгында сиз ушул документтериңиз боюнча кыска бир түшүндүрмө берсеңиз, аферисттик кылып алдап кеттиңиз беле, документтериңиз барбы? Менин көрүшүм боюнча бүттүгү бар жайында экен, бирок ал жерде эл да түшүнбөй калды. Кыскача айтып берсеңиз, кандай болуп алгансыз, канча акча алгансыз, бүгүнкү күндө эмне деген документтериңиз бар, анан эмне үчүн узартылбай жатат ошо келишимиңиз? Эми Болот мырза, биз мындай мыйзамдуу талап өтөлчү. Мыйзамдуу талап өткөндө мынакей колумда мындай китеби турат. Мына китеп. Мына китепти мамлекеттин китеби, муну колго салган жокмун. Мынакей. Бул бир. Экинчиден мына ошол аптеканын тех паспорту. Мына тех паспорт турат. Мыйзамдуу сүйлөшөлчү. Анан Эми бул нерселер баары сиз жасаган эмессиз да? Муну ошол госрегистрден өзлөрү жасап берип атат да. Мынакей деп мыйзамдуу турда. Ошо мэриянын документинин негизинде. Документтин негизинде. Ал эми госрегистрден нотариусунан мынтип нотариус күбөлөндүрүп берип атат. Мына нотариус деле мындай бир неметилген бир мыйзамдуу талаада иш кылган адам болуш керек. Мынакей. Мынакей. Мөөр менен бардыгы. Мөөр менен мынакей. Эми бул эмнени тастыктайт? Бул эми документтин бар экенин тастыктап турат да. Сиз бул демек сатып алгансыз? Сатып алгам. Мен Кубанычбектин Төрөкүп Кубанычбектен сатып алгам. Мынау документти Төрөкүп Кубанычбек жасап чыккан, полный. А жасап чыккандан кийин мен сатып алганда мынтип күбөлөндүрүп госрегистрден сатылгандыгы анык Бекболот Улашбекке деп туруп. Мына күбөсү менен турат. Сиз эми акчалардын баарын санап бергенсиз? Акчалардын баардыгын санап бергенмин. Баардыгын. Анан эми каяктан мен аферистке чыгарып атат, бул жерде чындыгын айтканда ошол аялга мен түшүнбөй калдым. Негизги документтер менде туруп аткандан кийин ал кайсы неме документ менен талашып атат, түшүнбөйм буга. Бүгүн ал айым айтты да, мен бекер эле бердим элге деп атат да. Колунда документ болсо бекер бере. Жөнү бир келип мен бердим деп койсо эле закондуу боло берет. Bir çocuğa kişiyle ben verdim de koysalar. Dokumentten söyleyip de, dokument söyleyip de. Ana nemi bul jönünde 2023 yıldan beri kayrılmagan yerim kalmadı. Merge vardım, gengeşke vardım, hakimge vardım. Hiç kanday bir... Talabыңыз эмне болуп атат эми? Жылышпайды, жылыш жоқ eşteki. Sizin talabыңыз? Ben talabım ne? Bolğanım ağa uzartıp beriş gerek. Özü mıйзамдын негизинде de. Sebep degende бұл срок бүткөндөн кийин узартып берүүгө милдеттүү түрдө узартып бериш керек. Себеп дегенде ал жерде мен арендада отурам. Арендада. Ал частный менчик эмес, арендада мамлекетке киреше түшүп атат ал жерде. Биринчиден жерине, экинчиден аякта элди мен жумуш менен камсыз кылып атам. Аякта иштеп атат, реализатор иштейт, дагы бөлөктөр иштейт дегендей. Салык төлөйсүз. Салык төлөйм мамлекетке. Эң негизгиси жанагындай канча адамдын муктаждыгын жоюп атасыз. Ал эми ошо Таласбай микрорайону, Ак Жол участкасын бардыгын ошол аптека неметип турчу, обеспечение алып турчу. Бул жөнүндө главврачтын обращениеси бар мерге. Ошол жактагы эл центрден бир канча километр алыс турганына байланыштуу ошону ишке киргизип бергиле деген атайын обращение кылган. Анан ошол жактагы иштеп аткандар эл журт бүт бардыгы аптека керек деп чырылдаса эле негедир эле мэр чечип бергиси келбейт. Не себептен экенин мага да түшүнүксүз да. Не себептен узартып бербейт.
Ал эми жанагы адамдар келип айтып атпайбы меники болчу деп, алар кайсы жылдан баштап пайда болду? Негизи алар тиешеси барбы ал мекемеге? Эми сизге чейин ошо башынан баштап аралаштыбы же кийин ортосунда пайда болуп калдыбы? Болжолдоп жылын айтсаңыз, мен кургам дейт эми, ал кандай болду? Эми болгону тактап айтканда, мен ал кишини керек болсо тааныбайм дагы. Мен муну Кубанычбек Төрөбековду тааныйм, мен ошондон сатып алганмын. Алар кандай болуп Кубанычбек Төрөбековго берген, эмне кылган, сотко барып эсептешип берсин. Мен ал менен эч кандай ал кишини тааныбайм дагы, билбейм дагы. Аласа бересеңиз жок. Аласа берсем жок, эчтеке. Сиз демек ушул документтерге таяп эле сатып алгансыз. Мен документ туруп атпайбы, көрсөтүп атпайбы. Муну документтердин негизинде сатып алганмын. Бул деген өкмөттүн атайын чыгарган документтери. Мен муну колго жасап алган жокмун. Ошонун негизинде сатып алгам. Бул мамлекеттин эмеде туура деп эсептеп бардыгы эле о документтин бар экен деп атат. Аны эле нары жылбайт эмне экенин билбейм. А эгерде сиз ушул документтер жок болсо сатып албайт белеңиз? Мисалы 5 жылга азыр ижарага иштеттиңиз да буга чейинчи. Эми узартылбайт, андан кийин не кылсаң ошол кыл десе, сиз алат сатып алат белеңиз? Анда албайт элем да. Анда албайт элем. Мен буга ишенип калган себебим мына Садыр Нургоевич деле, Камчыбек Кыдыршаевич деле чакан ишкерлердин бут тоспой ошону кайра жардам көмөкчү болгой деп атат. Мен ошонун негизинде мамлекеттик кызматкерлер адамдар чоң демелер айтып атса, значит ишкерге мен көмөк көрсөтөт экен, жардам берет экен деген тарызда мен сатып алганмын. А мынтип бут тозорун билгенде мен жанында да жолобойт элем. Ушунча документ турса дагы ушуну бийликтегилер презентациясы келбейт. Бийликтер муну бирөө карап ачып койбойт. Не деген бул? Карап ачып канап келчи документтин бар экен, сайра ойлотасың деп көрүп коюш керек эле да. А сиз эмне ал жерден ушундай талашка түшө турганда эмне чоң акча айланабы же эмне көп киреше тапчыңыз беле? Ой, ал жерден андай деле киреше кыйрап деле түшүп кетпейт. Болгону гана элдин муктаждыгын гана бир жоюп койсок деген гана ниет эле. Ошол жерде бир канча население центрден бер жагы 5 километрге жакын алыс турат. Анан ошо алыс турганда өзүңүз деле ойлосоңуз 5 километр жерге кээде түндө болуп калат, ар кандай болуп калат, муктаждыгын келип айтек рулсутту иштетчи менин кызым. Ошол убакта келип көмүтүмү алып кетчи эле. Мына азыр аптеканын жогунан ар бир жаранга барып сурасаң, айланып кетейин де жадап түк мүнөсүн ачып бергиле деп обращение кылышат. А канча жолу кайрылып атам, маселе чечилбейт. Кетейин деп. Кубаныч деген бала келди, мен ушу жерде ачып иштетет элем деп. Келди да иштетти, бир аз өзү иштеп жүргөн. Өзү иштеп жүрүп эле анан кийин кайдан жайдан бул кулаш менен экөө бир алакасы, кандай алакасы бар билбейм мен. Экөөнүн бир немеси бар ортодо. Анан аны бул кууп чыгып, ал иштеп жүргөн. Ортодо ичинде азыр мебели турат, мебелди ошол бала койгон. Мен көз алдымда ошого берген мен ачкычты. Анан бул пайда боло калды. Кайдан жайдан мунун кызы аптекада иштейт экен. Кыз ошол жерден пайда болуп, бул жармашты да калды. Сүйлө. Эме мындай, урматтуу калай калк мындай. Бу жердин негизин айтканда Сулаймандын колунда бир тыйын документи жок. Себептен де сотко да көрсөтө алганбыз. Документи жок. Мэрияда турат. Эң биринчи башкы документ мэрияда турат. Сен жеткен активист. Урматтуу Токтогул шаар мэри, урматтуу Токтогул районунун акими, мынакей көрдүңүздөрбү, элдерди мындай эки ача ой пикирге жаратып, урушуп, талаштырбай чечкүндүк адамдарга барып бул аптеканы чечиш керек. Эми эл качанга чейин кыйналыш керек эми? Элди кыйнабайлы да, биз муну ачып берип коелу, анан кийин уруш талаш, сот отурумдары нары барып чечиле бериш керек да. Мына урматтуу депутаттар, бул маселени сессияда да карап, мына элдер мын чакырып атат мени. Мына монтип чагылдырып сиздерге атайын элдин үнүн жеткирип атам. Суранын сиздерде бул болбогон эле ушул маселе. Эгерде бул маселелерди чече албасак, биз анда стратегиялык маанилүү маселелерди такыр эле чече албайт экенбиз деп мен жыйынтыкка келем. Ошондуктан күтөбүз. Азыр мына арыздарын да колума жазып берди, алып барып баарын таштайбыз. Анан жыйынтыгын сиздерден күтөбүз. Эгерде буну чече албасаңыздар, биз анда чечкүндүк адамдарга биз барабыз. Рахмат.